Саламатсыңар балдар? Салам достор. Жибек, мен бүгүн бала бакчада эмне көргөндү сен эч качан таба албайсың. А сен эмнени көрдүң? Сен таап көрсөң? Билбейм эми. Мүмкүн Аяз атабы? Жок. Анда Аяз кыздыбы? Жок, мен көпөлөк куртту көрдүм. Эмнени? Көпөлөк куртту? Ооба, ал аябай чоң экен. Ал жолго чыгып, сойлоп бара жатыптыр. Анын көлөмү машинеде экен. Чын элеби? Белек, а сен капысынан мага калп айтпай элесиңби? Жок, Жибек, мен тамашалап койдум. Белек, сен кандай күлкүмүштүүсүң? Жибек, а бүгүнкү окуябыз эмне жөнүндө болот? Бүгүнкү окуябыз Ибрайым жөнүндө болот. Сага бул окуя таң калыштуу көрүнүшү мүмкүн, бирок бул чынында болуп өткөн окуя. Ой, коенек. Кудай Ибраимди өзгөчө үй бүлөнүн атасы кылуу үчүн тандап алган. Келечекте ошол үй бүлөдө Иса пайгамбар да төрөлмөк. Кудай Ибраимга мындай деди: Мен сени көптөгөн балдар жана небере чөбүрөлөр менен баталайм. Алардын саны жээктин кумундай болот. Сен аларды санап чыга албайсың. Ибрам, сен башка жерге көчүшүңдү каалайм. Кайда барууну мен сага көрсөтөм. Ошентип Ибраим жолго чыкты. Ал өзү менен чогуу аялын, ийнисин жана кулдарын ээрчитип алды. Коенекти дагы. Ал үй бүлөсү менен Ханаан жергесине жетип келишкенде, Кудай ага минтип айтты: Ушул жер сенин жаңы үйүң. Мен сага жана сенин балдарыңа берем. Сонун жер бериптир. Ибраим 99 жашка чыкканда, Кудай ага Ибраим деген жаңы ысым берди. Бул ысым Кудайга таандык дегенди билдирген. Ушунча картаң беле. Бир нече убакыт өткөн соң Ибраимдин үйүнө 3 адам келди. Ал аларды түшкү тамакка чакырды. Сара, нан жаба калчы. Мен эт бышыра салайын. Тамак даяр болгон кезде Ибраим конокторду дасторконго чакырды. Отургула достор, алгыла, жегиле. Коноктордун бирөөсү тамактанып бүткөндөн кийин андан минтип сурады: Ибраим, аялың Сара кайда? Ал тиги четки чатырда. Конок минтип айтты: Эмки жылы аялың Сара уул төрөп берет. Бирок Сара четки чатырда эмес эле. Ал жакын жерде туруп, коноктун сөздөрүн угуп калды. Ал кат-кырып күлүп жиберди. Анткени укканына ишене албады. Бала төрөш үчүн мен өтө каарып калдым. Жана Ибраим да жаш эмес, деп ойлоп жатты Сара. Бирок 1 жылдан кийин Сара уул төрөдү. Кудай мурун убада кылгандай болду. Ибраим уулуна Исхак деген ысым берди. Ал ысым күлкү дегенди билдирет. Сонун бала экен. ушул кереметти уккан ар ким мендей кубанат. Сара да бул Кудайдын белеги экенин билип кубанып жатты. Бул аябай күлкүмүштүү окуя экен. Каармандар аябай кара адамдар болсо деле, мага аябай жакты. Мен кубанычтамын Белек. Бирок билесиңби? Бир топ кыйынчылык баштан өткөргөн соң, Ибраим коркунучтуу бир абалга туш болду. А эмне болду? Кудай ага жалгыз уулун курмандыкка чалуусун буйруду. Ал от жакканга отун чогултту. Жана аны баласы көтөрдү. А Ибраим өзү оттукту жана бычакты алды. Алар чогуу отурушканда Ибраим абдан кайгылуу эле. Бирок уулу атасы менен чогуу бара жатканына абдан кубанды. Курмандыкка чалуунун учу козу кайда? Деп сурады уулу.
Кудай өзү кам көрөт, деди Ыбрайым. Алар тоонун башына жеткенде, Ыбрайым уулун өзү жасаган курмандыкка чалуучу жайга байлады. Анан ал уулун курмандыкка чалуу үчүн бычагын көтөргөндө, капысынан Кудайдын периштеси аны чакырды. Ыбрайым! Ыбрайым! Уулуңа кол көтөрбө, ага тийбе. Сен мени канчалык сүйөрүңдү билдим. Өзүңдүн эң кымбат жалгыз уулуңду мага берүүгө даяр болдум. Ыбрайым артын караса, козу тикенекке чырмалып калыптыр. Ал ошол козуну баласынын ордуна курмандыкка чалды. Белек, биз жыл сайын Курман айт майрамында Ыбрайым баласын курмандыкка чалууга даяр болгонун, бирок Кудай аны өзү токтотуп, ага курмандык козунун бергенин эскеребиз. Бул чынында аябай таң калыштуу окуя экен. Сени менен макулмун, Белек. Анда эмесе, кымбаттуу балдар, Ыбрайымды бактылуу кылган Кудайыбыз силерге да батасын берсин. Саламатта калгыла, балдар. Жакшы калгыла, достор. Саламатсыңар, урматтуу достор. Силер менен кайрадан мен жана сүйүктүү таптапалак оюну. Анда эмесе, достор, даярсыңарбы? Ооба, албетте. Анда биринчи суроо. Ыбрайым жана Сарага эмне эң чоң белек болгон? Дөөлөр, жаңы үй, наристе же компьютерби? Мен билем, ал деген наристе. Ха-ха. Албетте, эң сонун, баракелде. Туура жооп, наристе. Наристе? Анын ордуна мен компьютер тандамакмын. Экинчи суроо. Сара балалуу болорун билгенде, ал эмне кылды? Ал коляска сатып алган, качып кеткен, каткырып күлгөн же ооруп калган? Уай, бул деген оп-оңой да. Ал каткырып күлгөн. Ха-ха. Туп-туура, ал каткырып күлгөн. Эмне? Сен ушунчалык жай болгонуңа күнөөлүү эмесмин. Эми бүгүнкү эң негизги суроо. Ыбрайым курмандыкка эмнени чалды? Эшекти, кулду, уулун же козунубу? О, мен билем. Кое тургула. Кое тургула? Эми жакшы болду. Анда эмесе, туура жооп курмандыкка эшекти чалган. Анын жообу, урматтуу айымдар жана мырзалар, эшек. Бирок туура жооп козу. Ооба, эшек, козу. Мен ошентип айтпадымбы? Упс.